Кут медиа каналына катталыңыз жана Билерман Урду интеллектуалдык оюндарын көрүп туруңуз. Мухаммед Али СССРді таптакыр башкача элестеткен экен, тагыра Москваны. Тынчтык Кубатбеков, Цюаньчжоу, Кытайдан жөнөттү бизге суроону. Цюаньчжоу шаарында жеке фирмада финансы жана бухгалтерия бөлүмүнүн жетекчиси болуп иштейм дептир. Урматтуу билермандар. Баарыбыз билгендей эле Кытай тили эмнелерден турат, Абдыманап? Иероглифтерден турат. Кытай тилин ким билет бизде? Кудай берди. Команда курамынан билгендер барбы мындай? Чала чапкыр. Чыңгыз мырза үйрөткөн. Эркинби же мындай диалог түрүндө же кандай? Алфавиттик түрдө. Мен 2 жыл эле окугам, мен тамгасыны аябай кыйын да. Бир мисалы эми булар муундан муунга карап айтылат, тамгалары бир эле тамга көп сөздү билдириши мүмкүн да, үстүндөгү жана муундарын алмаштырып койсоң элечи. Бүгүн да кыйнаймын сиздерден да. Жалпысынан иероглифтер экиге бөлүнөт. Жөнөкөй жана татаал болуп. Татаал иероглифтер ичине 2 же андан көп жөнөкөй иероглифти камтыйт. Көбүнесе жөнөкөй иероглифтердин жардамы менен татаал иероглифтин маанисин түшүнүүгө болот. Бул мисалы үчүн айталык цю деген татаал иероглиф. Чыңгыз ушундайбы? Татаал иероглиф керек цю. Жень тамгасы. Мисалы үчүн бизче адам деген маани билдирсе, жень тамгасы. Мен азыр сизге ошол жень тамгасындагы сиздерге мен азыр коюп берейин. Мына, урматтуу билермандар. Мына, адам деген маани билдирет экен да ушул жень. Ушул жогорудагы татаал сью деген иероглифти бөлүп атабыз азыр. Караңыздар. Алдыңкы 2 тамгасы адам деген маанини билдирсе, ал эми кийинки иероглиф, мисалы үчүн му тамгасы, сиздерге азыр му тамгасын да коюп берейин. Мынакей. Кудайберди мырза. Му тамгасы бул дарак деген жөнөкөй иероглифтерден турат. Эми сиздерге суроо. Мен жогоруда айттым. Жень адам деген маани билдирсе, Кудайберди мырза, му дарак деген маанини билдирсе, элем жалпы цю деген иероглиф кандай маанини билдирет же эмне деп которулат бизче? Кетти минута. Досрочный ответ. Адам дарак. Панда. Адам окшош фигура сөзү элечи. Бамбуктарда жашайт панда. Өтүп кетти, давай талкуулай берели. Пандабы? Мен Женшен Дарак, адам дарак. Адам дарак. Женшен деп жен адам дарак. Фигураларда адам окшош да мынтип кол буттар менен турган. Бирок дарак плюс адам не болот? Панда эмеспи? Бамбуктардын арасында жашайт. Бул да бар. Адам неге панда? Неге панда? Ушинтип кошулганда мен информация алгам да. Женшен. Ооба. Адам дарактан анан кийин ушул. Бул адам. Азыр жен менен му биригип сууну берип атат да. Панда эмеспи деп атам мен. Үчүнчү сөз табышыбыз керек. Давайте, женшен панда дагы башка вариант. Кайсылар? Экөөнү бириктирген үй бүлө дарак болуп аткан болсо, семья. Кытай табиятынан азыр айтканда панда туура келди. Женшен деген алар эң көп таратылган. Ал башка жерлерде деле бар да чыңгы. Кытайда женшен деген адам плюс дарак не болушу мүмкүн? Азыр ушул 2 иероглиф адам плюс дарак болуп атат да. Жаратылыш панда. Кудайберди мырза. Жоопту Нурсултан Абдимиталип болуу берген аракет. Нурсултан. Панда деп ойлойбуз. Жануар. Бизче которгондо жануар деген, Жок, панда. Панда. Панда деген маани келип чыгат деп ойлойсуз. Болжомолду айтып атасызбы сиз же кайсы бир дарак плюс адам болгондо панда жануар бамбуктардан тамактанган жануар болгондуктан байыркы кытайлыктар панданы ушинтип аташы мүмкүн. Жооп кабыл алынат. Бирок бул жерде панда деген сөз келип чыгышы мүмкүн деди. Команданын жообун уктум. Ордодон дагы кошумча кызыктуу суроо болгон үчүн пикир сурагым келип атат. Ордо кандай ойлойсуздар? Нурсултандын ою. Менде бир вариант чыгып атат. Мен ойлойт элем бул санжыра деген сөз болуш керек.
Санжыра? санжыра ооба. Кытайдын санжырасыбы? Адамдын ошол баягы ата бабаларынан бери келип аткан уруучулугунун түзүп келгенде дарак болуп чыгат да ал. Адам, дарак. Урматтуу алып баруучу, бир ой келип атат. Адам, дарак, Кытайда билебиз, хаси таякчалары бул үй бүлөнү билдирет. Балким бул үй бүлө деген сыяктуу бир нерсени түшүндүрүшү мүмкүн. Сию деген сөз үй бүлөнү түшүндүрөт деп ойлойсуз. Деп ойлойсуз. Түшүнүктүү. Анда мен туура жоопту айтам. Демек, урматтуу билермандар, сию деген сөз бизче эс алуу, дем алуу дегенди билдирет. Урматтуу билермандар. Адам жана дарак. Адам дарактын түйүндө отуруп эс алышы мүмкүн. Эс алуу, токтоо деген маанини билдирет. Бул жерде эң жакшы логика бар эле. Мына дарак жана адам. Ошонун көлөкөсүндө эс алуу деген билдирген. Сию деген сөз эс алуу дегенди билдирет экен. Эсеп 3-1 болуп калды. Тилекке каршы 3-1. Суроо эси. Тынчтык Кубатбековду куттуктайбыз. Кытайдан суроо жөнөттүк. Чжанчжоу шаарынан. Жана 800 сом утушка ээ болду. Кут медиа каналына катталыңыз жана Билерман Ордо интеллектуалдык оюндарын көрүп туруңуз.